Менин алгачкы жумушум уборкадан баштагам. Эми сыр болбосо канча ижара акысы төлөйсүз бул жерге? Ижара 650. 650 миң рубль. Уборкага киргем, автозапчасти деген. Плюстан дагы минус жактары өтө көбүрөөк да. Мен буга чыдаган адам чыдап мынтет. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бул жолку биздин берүүбүз Москвадагы тейлөө тармагына арналмакчы. Мындайча айтканда, бөтөн жерде, бөтөн элде жүрсө дагы Москва шаарынын чок ортосунда өзүнүн ушундай тойканасын ачып, кыргыз элине кызмат кылып келе жаткан Чолпон Насирдинова жөнүндө сөз болмокчу. Чолпон айым, саламатсызбы? Саламатчылык. Кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Сиздер кандайсыңар? Бүгүн дүйшөмбү экен, билишимче азыр сиздерде банкет жок. Демейде кандай болот бул күндөрү? Бизде понедельник күнү сайн ден деп коебуз. Санитарный ден. Уборка кылабыз основной. Кафенин ичин тазалап, понедельник күнү иштебейбиз. Эмне үчүн ушул метродон тандап алдыңыз? Эмне үчүн ушул ресторан? Бул ресторанды мен эмеден таптым, интернеттен. Анан келдим, көрдүм, жакты. Бардык условиясы бар. Метро Люблинода жайгашкан. Вложение азыраак. Готовый бизнес кылып, аренда кылып алдым. Ремонт менен талап кылбайт ооба. Эми азыр турган жери менен тааныштырып кетсеңиз, бул жерге канча киши батат? Бул жер Сафир деген ресторан. Кыргыздардын, орустардын, өзбектердин, азербайжандардын тойлору өтөт негизи. Бул жерде той өткөрүш, мисалы Москвадагылар үчүн оор эмеспи? Мен ойлойм, наоборот, Москвада жеңил. Бул жакта жана кийгизишпейт. Дагы көп салттар Москвада колдонулбайт да. Калың берилеби? Калың берсе керек. Ал жагына аралашпайм дейсизби? Аралашпайм, ооба. Эми сыр болбосо канча ижара төлөйсүз бул жерге? Ижара 650. 650 миң рубль. Бул ошол ресторандын акысы үчүн эле? Акысы. Персоналдыкын кошпогондо? Жок. Персонал кирбейт. Актайбы ошол? Иштеш керек. Актайт. Неге актабайт? Мисалы жана карантин учурунда кандай болду? Карантин учурунда 2 ай өзүбүз төлөдүк. Бир аз жеңилдетип беришти, но өзүбүз төлөдүк. Карантинден кийин жакшы болду. Мага бир нерсе кызык болуп атат да. Москвада түнкү саат 4кө чейин деле той кечелери улана берет экен да. Ооба. Бул жерде деле сизде ошондойбу? Ошондой. Эмне үчүн той ошолго чейин уланат? Тойго келген коноктор баарысы иштейт Москвадачы. 11-12ге чейин иштейт. Кээде жумуштан чыккандан кийин тойго келишкенде, биз узартып берип коебуз. Москвага келген себебим баарыбыздын эле максатыбыз бир. Иштеген келгенбиз, семья бакканы. 2012-жылы келдим. Ошолдон бери Москва шаарындамын. Эмнеден башталды эле алгачкы жумушуңуз? Менин алгачкы жумушум уборкадан баштагам. Макдональдс деген эме бар, сет бар өзүнчө. Ошол жерге уборкага кирип, ошол жерден баштадым. Анда мен ночтой иштечүмүн. Ночтой иштеп, эртеси күнү денден кайра подработка кылып, 4 саат эле уктачумун да ал убактачы. 1 жыл иштеп, 1 жылдан кийин повар болуп кирдим. Адам жакшы ниет кылса, баары орундалат экен да. Мен ошо уборкада иштеп жүрүп, квартирада жашаган кыздар бар болчу, повар болупчу. Аларга айтчумун, мен повар болом, көрөсүңөр. Повар болдум. Повар болгондон кийин кафе алам деп ниет кылдым, кафени алдым. Буюрса ушинтип жетиштим ушул ийгиликтерге. Канча каражат менен ушу бизнеске кирдиңиз? Мен биринчи башталганда кичинекей эле кафе алып иштеттим, суши. Сушиде 1 жыл иштедим ошойт. 1 жыл иштеп, анан чоң кафе алдым сразу. Мен өтө деле көп каражат сарптаган жокмун. 1,5 миллион менен кирдим. Рубль менен? Рубль. Москвада закон бар. Закон менен иштейсиң. Законду бузбашың керек. Ошо закон боюнча иштесең ишиң кете берет. Канча азыркы учурда сиздин колуңузда персонал иштейт? Аларга
айлык акы дегендей Персонал бул кафеде 2 повар иштейт. 2 повар, 2 официант. Бир уборкада бирөө, музыкада бирөө иштейт. Айлык акылары убагында эле берилет. Ушу Москвада өзү чектелүү айлыктар болот, ошол катары эле, эл катары эле төлөйм мен деле. Той күндөрү көбүрөөк болот. 6-7 официант болот. Көбүрөөк болот. Поварлар да кошумча алабыз. Менин үй бүлөм азыр Москва шаарында, баары семейный. Балдарым да ушул жакта. Кызым ушул ресторан иштетет. Балам жардам берет. 5-класста кызым бар. Ал атасы менен школага барат. Метро Крылатскийде школага барып иштейт. Мен азырынча оюмда эле жок. Москвада эле болом да. Рахмат, урматтуу көрүүчүлөр. Бул биздин биринчи каарман болду, Чолпон айым. Ал эми Махаббат деген бизде дагы бир айым бар. Ал ошол Москва жергесинде, ал дагы ушундай телөө тармагында өзүнүн ишмердүүлүгүн алып жүрөт. Кийинки берүүбүз ушул айым жөнүндө болсун, анда кеттик. Достор, өзүңүздөр көргөндөй, мынакей биз Белая ночь деген аталышындагы тойконага дагы келип жеттик. Бул тойконанын ээси Махаббат Базаркулова. Махаббат айым эң мыкты уюштуруучу деген бул жерде наамды да алган. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кандайсыздар? Жакшы. Азыр билишимче бул жерде өзүңүз эле экенсиз. Демек сиздер үчүн эс алуу. Ооба, бүгүн биринчи күн бардык. Менимче Москвада бардык эле ошол ресторан, кафелер үчүн эс алуу окшойт, биринчи күн. Ооба, ошондой понедельник оор күн деп коет го. Ошого понедельник биздики баягы суббота, воскресенье болгон үчүн понедельник эки жакты жыйнап дегендей кичине санитарныйден кылып выходной. Бул жер кайсыл метродо жана эмнеси менен өзүңүздү тартып алды? Канча убакыттан бери иштетип атасыз? Тааныштырып кетпейсизби? Бул жер Коломенское метродо, Кленовый бульвар, дом 12, Белая ночь деген ресторан. Бул жерде эмнеси менен айырмаланат? Бул жер эми кандай десем, метрого жакын. Метрого бир аз жакыныраак. Канча жылдан бери бул тармакта жүрөсүз? Анан негизи эле кыйын эле болсо керек айымдар үчүн ушундай ижарага ресторан, кафе алып иштетип, кээде арендасын актабай калган учурлар да болобу? Же дайыма эле плюска чыгып турасыздарбы? Жок, болот. Бул жерде канча ижарага акча төлөйсүз азыр? Айына канча төлөйсүз? Айына бул жерде ошол өзүнүн арендасы 450 миң. Анан коммуналкасы бар, суу, свет, ошолор менен ага бир 70-80, почти 100 чыгып калса, ошо мен 550 миң. 550 миң болот экен да. Ага кошумча жанагы персоналдардын айлык акысы. Персонал бар. Анан эми андай-мындай расходдор, ошол менен почти 800-гө барып калат. Почти миллион болуп калат. Уктайсызбы, эс аласызбы? Кээде баягы бул жерде жаңы ачып баягы эметип жүргөндө же мындай өзүм нервтен деп же мындай эме болуп жүрдүмбү, 1-3-4 күн уйку болбой баягы 1 саат эле эмтип уктап кайра туруп иштеш керек деп. Иштеш керек деп. Ошентип азыр эми жакшы эле, эми бар кыйынчылыктар конечно болот, потому что бул бизнести ресторанды ачкандан кийин бир 3 ай, это максимальный эмес, минимальный срок да, 3 ай. Анан эми бул алып кетиш өтө кыйын. Кээде ушундай бир эмелер болот, той элер келип той өткүзүп эметип аябай жакшы каалоолорун айтып кетет, рахмат деп. Кээ бирлер келет дагы ушунчалык мындай мээнет кылып атсаң дагы мындай жактырбай мындай ушинтип кеткенде аябай нааразы болосуң да. Адамбыз да, адам пенде экенбиз, эч нерсе жакпайт. Ошондо кээде эме болуп кетесиң да, капа болуп кетесиң. Неге ушинтип эме кылышат деп. Эми көп киши менен иштешесиз, анан өзүңүз дагы бир кезде ошол Москвага жаңы келип мигрант болуп келген күнүңүз эсиңизде болсо керек да.
Багы ошол кайсы жылдары келдиңиз эле, анан ошол окуялардан кыскача айтып өтпөйсүзбү? Мен Москвада жүргөнүмө 2005 келгем. 2005 жылдары келгем да, ошондо сентябрда келгем. Мен биринчи келгенде ошо мондай продуктовый магазинге биринчи молочкага киргем. Молочкага кирип, анан эми бизде дайын Кыргызстанда молочкадан иштеген эмеспиз да, тем более магазинде иштеген эмеспиз. Молочкада суук аябай, ал жерден бир жума иштегенден ооруп калып, постоянно колуң сууда, муз холодильникте турат экен да, анан ооруп калып, анан кийин башка жумушка кирип, уборкага киргем, автозапчасти деген магазинде ошо уборка кылып, ошол жерде иштедим. Анан кийин ошол жерден продавец болуп иштедим. Бул тармактын оор жагын да айтып кеттиңиз, а плюс жагы кандай? Эми плюс жагы кандай десем, плюс жагын мисалы үчүн айтсам, азыр биз мындай элге кызмат кылып атабыз. Кээде айттым го азыр, кээде ошол кээде рахматын угуп атабыз элдин. Ошого алкышын алып атабыз элден, батасын алып атабыз. Кээде аябай баягы күнү эле бир атайын Кыргызстандан келген экен, бир чоң эле апа экен, аябай отуруп батасын берип, аябай эмет кетти. Аябай сүйүнүп эме кылдым да, эми аябай жакшы сен ушундай жакшы эме кылып атасың, элдин батасын алып атасың, эми акча албасаң дагы бата ал деп мага ошентип кетти. Эми кандай десем, Кудай берерин унутпасын. Ошол эми плюс жактары деле бар, Кудай кааласа болот. Бая иштесең иштейсиң деп коет го. Эми өтө деле мындай болуп кетет дебейм мен, мындай. Бирок кыйынчылыктар плюстан дагы минус жактары өтө көбүрөөк да. Анан эми буга чыдаган адам чыдап метет. Ошо ийгилик, клиентиңиз, кардарыңыз көп болсун. Учурдан пайдаланып айта кетет элек биздин көрүүчүлөргө дагы, эгерде сиздерге дагы ушундай жаркыраган тойкана керек болсо, анда Махаббат айымга кайрылыңыздар, тоюңуздарды, жакшылыгыңыздарды дайыма ушул жерден өткөрүңүздөр.